Менин атым Адитти. Мен Ченнайдагы инженердик факультетинде окуймун. Индус тилинде болсом дагы, мени көптөн бери ислам жөнүндөгү бир суроо кыйнайт. Бул суроомо доктор Закир Найктан көрө жакшыраак жооп бере ала турган инсан болбосо керек. Көптөгөн баяндарыңызда Куран мындан 1400 жыл мурда Аллах тарабынан жиберилген эң толук жана акыркы вахий дейсиз. Сизге эки даана суроом бар. Биринчиси, Аллах бардык нерсени билүүчү зат. Эмне үчүн өзүнүн эң толук вахийсин биринчи пайгамбарга түшүргөн жок? Эмне үчүн толук вахийди арадан көп убакыт өткөндөн кийин түшүрдү? Менин экинчи суроом дагы ушуга байланыштуу. Куран 1400 жыл мурда түшүрүлгөн болуусуна карабай, адам заты жер жүзүндө миңдеген жылдар мурда жашаган. Бирок эмне үчүн мээримдүү Аллах өзүнүн эң идеалдуу вахийсин мурунку адамдарга түшүрбөдү? Рахмат. Досубуз өтө жакшы суроо берди. Бул эки суроонун жооптору бири-бирине окшош. Ал айтты, эмне үчүн Аллах субханава таала өзүнүн акыркы жана толук вахийсин 1400 жыл мурда түшүрдү? Эмне үчүн адам заты жаралган күнүнүн биринчи күнүндө эле түшүрбөдү? Экинчи бөлүгү болсо, Куран түшүүсүнөн мурда жашаган адамдар жөнүндө эмне дейсиз? Анткени аларда Куран болбогон. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах мурунку адамдарга эмнени тагдыр кылган деп айтып жатат. Өтө жакшы суроо. Эми жоопко өтөм. Менин уулум мага, атаке сиз мени доктор болуумду каалайсыз. Анда эмнеге мени биринчи мектепке, кийин медицина коллежине, кийин болсо университетке жөнөтөсүз? Эмне үчүн башында эле медицина университетине жөнөтпөйсүз дейт. Эгер перзентим дарылоочу болуусун кааласам, мен түздөн түз медицина университетине жөнөтө албаймын. Андан мурда анда негиздөөчү билимдер болуусу керек. Биринчи мектепке, кийин медицина коллежине жөнөтөмүн. Жана андан соң ийгиликке жете турган болсо, медицина университетине кирет. Ошого окшоп кайып илимине ээ болгон Аллах субханава таала адам затын дагы өтө жакшы билет. Кур'ан-ы Каримдин Раат сүрөсү 38-аятында Аллах таала айтат: ар бир учур үчүн өзүнүн китеби болгон. Башкача айтканда, ар бир иштин белгиленген бир убагы бар. Ошол белгиленген убакыт келгенде ал иш ишке ашат. Аллах таала ар бир доордо вахий жиберген. Ошолордон кээ бирлери Куранда зикир кылынган. Торат, Забур, Инжил жана Кур'ан. Бирок булардан башка көптөгөн вахийлер дагы келген. Аллах таала адам түшүнүгүн жакшы билет. Эгер Куран ошол биринчи күндө Адам алейхиссалам доорунда түшкөндө, адам аны түшүнүүгө мүмкүн эместигин Аллах таала билет эле. Ошол себептүү Курандан мурда бир катар вахийлер келген. Ошолордун бири Инжил. Азыркы күндө биз Библияны Инжил деп айта албасак дагы, анын айрым бөлүктөрү өзгөртүлбөгөн болуусу мүмкүн. Мисалга, Юханна Инжили 16-бөлүм 12-14 аяттарында Иса алейхиссалам айтат: сиздерге дагы айта турган сөздөрүм көп, бирок эми ичиңизге батыра албайсыздар. Акыйкат руху келип сиздерди толук акыйкатка баштайт. Ал өзүнчө сүйлөбөйт, эмнени укса ошону баян кылып берет. Демек Иса алейхиссалам муну билген, бирок ошол доордогулардын буга акылы жетерлик болбогон. Ошондуктан акыркы пайгамбар келсе, өзү сиздерге толук акыйкатты жеткирет деп айткан. Ошону менен Аллах таала дагы адам заты үчүн эң сонун вахийди качан түшүрөрүн өтө жакшы билген. Жана ал 1400 жыл мурдагы убакыт эле. Суроонун экинчи бөлүгүнө өтө турган болсок, Куран түшүүсүнөн мурдагы инсандардын тагдыры эмне болот? Жогоруда айтканымдай, эгер уулум медицина коллежи экзаменине барса, ага медицина университети экзаменинин суроолору берилбейт. Ага өз даражасындагы суроолор берилет. Медицина университетине барса, университет суроолору андан суралат, түшүнүктүүбү? Дал ошондой адам заты жаратылган биринчи күндөн баштап азыркыга чейин Аллах тааланын бардык китептериндеги негизги чакыруу бирдей: жалгыз Аллахка ыйман келтирүү, бир гана ага ибадат кылуу, ага ширк келтирбөө. Бардык пайгамбарлар биринчи пайгамбар Адам алейхиссаламдан тартып, Нух, Ибрахим, Муса, Иса, Мухаммад алейхиссаламдардын баарынын негизги даваттары Аллахтын жалгыздыгы, тавхид жөнүндө болгон. Аллах тааланын бир бардыгы тавхид жөнүндө иншаллах мен ушул конференциянын акыркы күнүндө баян кыламын. Үмүт кыламын, сурооңузга жооп бере алдым.